Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Адаби айдың адаби публистикалык телекөрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн мейманы акын, жазуучу эжекебиз Элмира Ажыканова. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Элмира айым, сиздин чыгармаларыңыз менен таанышып карап отурган кишиге сиз ушул өзүңүздү өзүңүз изденүү, өзүңүз менен өзүңүз ушу алып барышып, өз ордуңузду ушул улам казып, улам талыкпай ушинтип иштеп келаткан жагдай байкалат экен да. Сиз ушун кайсы багыттан өзүңүздү издеп келатам деп ойлойсуз? Адам дегеле бул чыгармачыл адам болсо деле, башка тармактын адамы болсо деле, адам катары өзүн дайыма ушу издей берет экен да. Изденип эле жашайт экен да. Ана мен деле ошо көп адамдар сыяктуу турмушта өзүмдү өзүм изденип жүргөн көп адамдын биримин да. Анан турмуш өзү мектеп экен, турмуш өзү университет экен, дипломду ошо турмуш өзү берет окшойт. Бирок качан берери белгисиз. Бул кандай десем, мен өзүм да ушу адабияттын адамымын, мен ушу калемдин адамымын деп деле санабайм. Антип айтканга мындай оозум деле барбайт да. Болгону жазгым келгенде бир нерсени ушу кагазга түшүрүп жазып коет экенмин да. Эгерде мен жок, мен ушунун деле үстүнө түшө калып жаза берем, иштей берем, мен китеп артынан китеп чыгарам, аңгеменин артынан аңгеме жазам десем деле, балким жаза бермекмин да. Баягы китептин санын көбөйтүп, ырдын санын көбөйтүп, бирок ошондой деле кыла албайм да, андай деле чыкпайт да. Анан балким бул мындай бир жөн эле өзүм үчүн жазып жүргөн нерселерби деп да ойлойм. Мен мындай чоң адабияттын аренасынан өзүмдү ал жака койбойм да өзүм. Сиздин чыгармаларыңызда бир кайра жаралуу, кайра бир жаңыланууну окуганда мага бир ушундай бир таасир калтырды да. Сиз өзүңүздүн жан дүйнөңүздө бир кайрадан жаралып, кайрадан бир жаңырып аткандай туюлат деген чыгармаларыңыз менен таанышып чыкканда, сиз өзүңүзгө ушул нерсе байкалабы? Байкалат. Мен мурда дагы эле адам катары да, жазуучу катары эмес, адам катары жаш болот экенсиң. Көп нерсеге көзүң жете элек болот экен. Көп каталарды кетирет экенсиң жаш кезде. Жасай турган ишти убагында жасабай калат экенсиң. Айта турган сөздү убагында айтпай калат экенсиң. Анан кийин ошолорду билгенде анан мен ушунча жылымды жөн бошко кетириптирмин. Ошондо эле эртерээк чыгынсам болмок экен. Ошондо эле айтчу сөздү айтсам болмок экен. Же ошондо эле аракет жасасам болмок экен деген бир ойлор боло берет да, улам элечи. Анан эмнегедир мурдакы учурларда, жашыраак кезде мен аябай бир пессимист элем да. Көп кейит элем, бир нерсенин туура эмес жагын көрөт элем дайыма. Анан кайгырат элем, таарынат элем, өкүнөт элем, анан өзүм төмөн баа берет элем да. Жанагы психологияда бар го, кээ бир адамдар өзүн бийик орунга коет да. А мен төмөн ылдыйк орунду берет элем өзүмө. Мен эч ким эмесмин деген. Анан көрсө мен туура эмес кылып жүрүп турмун да, антпеш керек экен. Аны өзүңдүн эле балдарың үйрөтөт экен кийин. Апа, сиз өзүңүздү антип эсептебеңиз да. Сиз деген чоң эле адамсыз. Сиз деген таланттуусуз, сиз жакшы жерде иштейсиз. Сизди адамдар сыйлашат. А сиз эмнеге өзүңүзгө ушундай баа бересиз деп өзүңдүн балдарың айтып атканда, ойлонуп калат экенсиң да. Анан ошентип тебеленди да калбаш үчүн, бир эч ким сени тааныбай көрбөй калган кычыкта калып калбаш үчүн сен өзүң жанталашышың керек экен да. Ал аялбы, эркекпи? Ошол заман ошо болуптур да, көрсөчү. Анан кой, мен буларга жетпейм да, мен жөнөкөй эле адаммын да деп бир бурчка отура берсең отура берет экенсиң. Ореке, заман маселесинде айтып атпайсызбы, заман ушундай болуптур деп. Сиздин бир массалык маалымат каражаттарына берген бир интервьюңузду мен окуп калып, ошондо сиз өзүңүз дегенде мен ушинтип бир биздин КТРге жумушка келип, ошо радио тармагында иштей турган болуп, анан ошондо бир улуу инсандардын катарына келип кошулуп, ошолордун катарына келип отурганда, мен эми ушул жумушту аткарып кете аларбы экенмин деп өзүм ушундай бир суроо койдум деп айткан экенсиз да. Бүгүн эми сиз ошол улуу мундун катарына кирип баратасыз да, ошол өзүңүз иштеген ошол радиодо.
Бүгүнкү келген жаш журналисттер менен сиздердин айырмачылыгыңыздарды байкай алдыңызбы? Ошол чыгармачыл дүйнөдө ошолор кантип келип аралашып атат? Ошол жаштар менен мурдагы сиздин мезгилиңиздеги менен азыркы жаштардын айырмачылыгы. Ой, бул улуу муу менен кийинки муундун ортосундагы жанагы каршылаштык эмес, пикир келишпестик, улуу муундардын жаштарды кабыл албастыгы, канча жыл мурун, канча кылымдар мурун эле келаткан түшүнүк экен да булчу. Бүгүнкү эле сөз эмес экен бул. 400 жыл мурун Конфуций айтыптыр да, азыркы жаштар акылсыз депчи, адепсиз, ыймансыз деп. Ошол эле сөздү биз бүгүн эле айтып атпайбыз, бүгүн деле айтып атабыз да. Бирок мен антип айткым келбейт азыр. Балким бизде да учурунда ошентип айтышкандыр. Айтышкандыр эмес, айтышкан. Мен мисалы, жана айтып атпайбы, мен өзүмдү аябай төмөн саначымын деп. Биз жагын келгенде биздин муунда бир аз ыйман бар эле да. Бар болчу да. Мен 2 ай бою айлык алган эмесмин да. Турган айлыгымды алгандан уялып, тиги агайлар, эжелер эмне деп ойлойт? Келе калып эле айлык алып атат деп ойлобосун деп. Ошо кассага баргандан уялгам да. Мен эч ким деле айлыгың ал деп айтпайт. Анан бир күн сурады үйдөгүлөр, сен айлык алат бекесиң депчи. Алам болуш керек, бирок мен баргандан уялып атам. Анда кассага очередке турчубуз да. Анан ошол жака баргандан уялам да, жакта чоң кишилер турат да. Анан жаман көрөт го ошол жака барсам деп, 2 ай айлыгымды албай койгом. Эми кызык экенбиз да биз. Азыркы жаштарды мен антип айткым келбейт. Азыркы жаштар кыйын. Кайсы бир нерседен мындай билими тайкы болушу мүмкүн, же мурунку бир маалыматтарды билбей калышы мүмкүн алар. Бирок биз билбеген көп нерсени билет азыркылар. Азыркы жаштардын билим деңгээли мындай төмөн деп айтуу такыр мүмкүн эмес. Окугандар, ошол биздин учурда деле окугандар жакшы окуучу, азыр деле окугандар аракет кылып окуп атат, билим алгандар алып атат. Эми элдин арасында ар кандай болот экен да. Сизге жакын санаалаштарыңыз жолукканда бир жакшы бир өзүңүздүн курбуларыңыз менен отуруп калганыңызда сизге ыр окуп берчи деп сөз кайрылат болуш керек. Мен эми баягы сиздин ыр жазганыңызды билет. Ошондо сизден суранган учурда кайсылырды шыр окуп берип жүрөсүз? Ошолорыңызды окуп бере аласызбы азыр? Эми антип деле суранган учур көп деле болбойт, бирок болуп калган учурда окуп калабыз да. Анан мен өзүм мындай сүйжөн ырларды жакшы көрөм. Өзүмдүкүн эмес, эми башкалардын сүйжөн ырларын, адеген деле сүйжөн ырларды окуйм да, ачып артыраак жагынан. Анан өзүм дагы сүйжөн ырлардан окуйм. Караңгы түн, сыртта шамал, боздо ыйлайт теректер, уйгу туйгу көңүлүмө ушул шамал себепкер. Жүрөгүмдү солк эттирди, көктү жарган чагылган, көз жашка окшоп акты жамгыр тереземе чабылган. Айылыңа кеткен бойдон сенден али кабар жок, санаам тынбай жатам ойго, башка менде амал жок. Түн жамынып жолго чыгып, балким келе жатасың, көөдөй түндү жиреп айдап, көп ойлорго батасың. Сен бекемсиң, мен ишенем, сабырыңа жолдогу, удургуган ушул шамал басылса эле болгону деген ыр. Жакшы саптар экен. Анан ушул эле учурда биздин бүгүнкү ошол чыгармачыл дүйнөдө жаштардын ошол поэзияга болгон мамилесин сиз мындай бир күнгөй тескей жагын байкадыңызбы? Жакшы жагы менен анан анча мынча бир кемчилик, биз бир аз бир мындай бир оңтойсуздук жараткан учурлары байкалабы сизге ошо жаштардын чыгармачылыгында? Эми жаштар, таланттуу жаштар көп экен, азыр дагычы көп экен. Мурдагыдан да көп экен. Анан жакшы жазгандар көп экен. Анан азыр заманга жараша акындар чыкпайт деген түшүнүккө мен такыр макул эмесмин. Эң сонун таланттуу жаштар көп экен. Эми жазуучулукка деле тажрыйба керек экен да. Анан кээ бир жерден тажрыйба жетпей атканын байкайсың. Бирок таланттуу бала таланттуу жазат да баары бирчи. Анан жакшы ырларды басакалы окуганын да көрүп атам да жаштардын интернеттенчи. Жакшырды, анан ошо жакшырдын ичиндеги дагы жакшы сапты белгилеп коюшат да. Деп ошондо түшүнүп каласың, мына бар, окушат. Жакшы нерсени окушат, сөзсүз. Сиздин эки китебиңиз Көгүш гүлдөр, анан Жан маанай деп. Бирөөсү 2007-жылы чыкса, бирөөсү 2017-жылы чыгыптыр. 10 жыл аралыкта. Ушул 10 жыл аралыктагы чыгармачылыктын бир айырмачылыгын өзүңүз эмнеден көрө аласыз? Барбы айырмачылыгы? Ушул айырмачылыгы өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздагы бир
мындай бир ортодо кандайдыр бир сезилеби бир сиз ушул эки китептин айырмасын? Сезилет. Мен мурунку жазгандарымды азыр ачып карасам бир кемчиликтерин көрө калам да. Кап могу жерди жон койсом болмок экен, могу жерге мындай сөз кошуп койсом болмок экен. Кап мону шашылыш кирип кетиптир. Өзгөчө аңгемелеримде, мурунку жазган аңгемелерим мындай бир боектордун жетпей калганын сезем да. А бирок китеп болуп чыгып кеткенден кийин аны кайра кайтара албайсың да. Сезилет өзүмө. Бауреке көгөшкүлдөр деп китебиңиздин атында көгөшкүлдөр деп атаптырсыз. Ушунда мен ушул көгөшкүлдөр деген новелла бар экен ушул жыйнагыңызда. Бир кандайдыр бир адамга бир өзгөчө бир таасир берген чыгарма экен. Ушул чыгарманын тарыхына бир кыскача бир токтолуп өтсөңүз. Ачыгын айтканда муну мен бир конкурс үчүн жазгам. Бир сүйүү жөнүндөгү чакан аңгемелердин конкурсун кайсы бир гезит илгери жарыялады эле да. Анан ошол гезит үчүн жазгам ушуну. Турмушум оңунан чыкпай, кичинекей уулумду жетелеп ажырашып баса бергем. Чындыгында кыялым дейлеген алиги адамдын элеси мени жашатпай койду. Кыялымдагы ал мырза эчак эле жүрөгүмө кирип, оюма бекем отуруп алган. Андан бери көп жылдар өттү. Ушунча жыл эсимди ээлеп келди. Мына мен келдим деп кайсыл күнү каалгамды кагып кирип келер экен. Анда мен кантип тосмокмун? Мына ушундай жоопсуз суроолор жан дүйнөмдү бошотпой ээлеп алган. Дем алыш күнү уулум экөөбүз шаардын сыртындагы балдардын оюн багына бардык. Баламдын оюну кансын деп күн ылдыйлаганча кетели деп эдим. Анын да кеткиси жок. Аңгыча агылып келген кара булуттар заматта асмандын бетин жаап, жамгыр төгүп кирди. Жолго чыктык. Аялдамага чейин алыс эле. Кол чатырды албай чыгыппыз. Уулум ыйлай турган. Шаарды карай бараткан машиналарга кол көтөрсөк токтобой кетип жатты. Жамгыр жер сабап күчөгөндө уулумду кантип калкалашымды билбей шаштым кетти. Аңгыч артыбыздан келаткан машина жаныбызга токтоп, бизге эшигин ача койду. Уулум экөөбүз ичине кирдик. Карасаңар жамгырда ушуп калыпсыңар го я. Ооба, балам паркка алып келдим эле. Анча жамгыр жаап. Келдиле. Суук болуп кетти. Машинанын ичи жылуу экен. Айдоочу башта көрүп жүргөндө көзгө жылуу көрүндү. Бир аз алдыга жылганда чагылган шартылдап жамгыр күчөп, асман алай дүлөй болуп жатып калды. Уулум коркуп ыйлап баштады. Соротконума болбой күчөп ыйлады. Айдоочу машинаны жолдун четине чыгарып токтотуп, биздин жаныбызга келип, уулумду колунан алып, кучактап, таанышып, сүйлөшүп, уулумду сооротту. Эй, жигит, эмне ыйлап атасың сен? Келчи бери. Мен алдыма келчи. Ыйлаба сен? Атың ким сен? Ыйлаба да. Жигит деген ыйлабаш керек. Ыйлаба мейлі? Коркпош керек, коркпош керек. Жигит деген күчтүү болуш керек. Апаңа жөлөк болушуң керек, тирек болушуң керек. Макулбу? Кел бер. Мен машинаны айдайын, а? Аябай катуу жаады го. Сизди да убара кылдык деп мен ыңгайсыздандым. Ал силерге жолугуп калып жакшы болбодубу? Болбосо жалгыз мен коркмок экенмин деп тамашага айлантты. Ал жолдо баратып биздин жашаган дарегибизди сурап, үйгө чейин жеткирип койду. Машинадан түшүп жатып, уулум экөө чоң кишилердей кол алышып, ортого мени да кошуп, келишим түзүп, ал келем деп кетти. Апаңа уруксат берсеңер, келем кайра. Апа, уруксат береличи, дейсиңчи? Макул, уруксат берейин. А канчанчы кабатта турасыңар? 2-чи кабат, 1-чи эшикте турабыз. Макул анда, мен дагы келем. Макул, а? Мен сизди дайыма жолго чыгып күтүп турам.
эмнегедир күтө берчү болдум. Кайдадыр ошол адам менен чогуу кетип калчудай жогу камынгым келип, өзүмө билгизбей тымызын жол карай баштадым. Кокус келбей койсочу, баланын көңүлү чын эле келем деп койгондур. Эгер ал чын эле келбей койсо, бул өмүрдө эми биротоло жалгыз калчудай болуп, уйгу туйгу санаага батып кетем. Бирок мен ички туймум анын келерин, болгондо да чоң сүйүү көтөрүп келерин айтып жатпайбы? Эс тарткандан бери эсимди ээлеп, оюма орноп, сагынтып күттүрүп келаткан кыялдагы мырза ушул беле. Баягы күнү катуу жамгырда аян сыңары жолумдан жолукпадыбы? Ушуну сездиңби? Деп өзүм ички туймумду суроо берип коем. Күндөрдүн биринде чачымды жууп, жаңы эле кургатып, күзгүгө каранып отурсам, эшик тыкылдап калды. Барып ачсам, баягы адам. Колунда кармаган буюму бар, жылмайып турат. Экөөбүз тең бири-бирибизден сүрдөп, кайра айрылап ичкери кирдик. Биз али бири-бирибиздин атыбыздан сураша элекпиз. Кызык, кимбиз? Кайсыл жолдогу жолоочубуз? Бизге кимдер сапарлаша эле? Анын бирин да ойлобой, ойлогубуз да келбей, мына бүгүндөн баштап алдыбызда созулуп жаткан турмуш деген чоң жолго чогуу чыгууга даяр болуп турдук. Анан бир жакшы баага татыган учурунда. Анан чыгармачыл инсан менен жолугушканда көп эле мындай бир баарлашып отура бергенден көрө ал кишинин чыгармасы менен көбүрөөк таанышканга мүмкүнчүлүк берсек жакшы болот эле. Жакшы бир ырлардан дагы окуп берсеңиз. Жана айтып атпаймынбы, мен өзүм бир нерсенин ичине өзүмдү өзүм камап кансып жашап жүрө бериптирмин көп жылдар. Ачылбай, сырт өзүмдү өзүм ачпай, бир туюкта жүргөнсө эле жүрө бериптирмин. Анан бир учурларда ошол өзүмдөн өзүм чыккым келип, мындай ушундай бир сезимдер келип, бир жашоомду, өзүмдүн ойлорумду өзгөрткүм келип, ушундай бир учур келди да. Анан ошондо жазылган бир ыр «Күн агат жолумда» дегенчи. Мурда жолумдун баары эле мындай күн бүркөк, жабык, туюк болчу, ушундай жолдордо жүргөнсүпчүмүн да. Анан кийин ал жолдордон чыгышым керек болду да. Ошондо ыр: мен анда жер кезген айдарым желелем, мейкиндер, асман жер баарысы мен элем, деңиздин үстүндө от болуп жүгүрдүм, жылдарга чачылып шурудай көбүлдүм. Өтүптүр агылып, жаш өмүр билинбей, өрүктүн шамалга күбүлгөн гүлүндөй. Жашапмын үн катпай, билгизбей бар жогум, жол ушул дептирмин турмуштун тар жолун. Уга албай жылаажын добушун башаттын, ачкычы жоголгон кулпудай жашапмын. Чыктым мен акыры көк жайы каралга, сапырып жибердим өткөндү шамалга. Жүктөрдөн бошондум, жеңилдеп ийиним, буулган көңүлдүн жандырдым түйүнүн. Алды жак кең мейкин, күн агат жолумда, ак жарык дүйнөнүн ачкычы колумда деген ыр. Эми дагы бир окуйм э? Сен деңизсиң деген ыр сүйжөндө. Сезген элем жети катар туюмдан, сени мага тагдыр өзү буйрган. Апрелдин ошол күнкү жамгыры арзуу болуп төбөбүздөн куюлган. Ошол көктөм төлгөсүндөй тагдырдын, мен сүйүүгө акылымды алдырдым. Көкүрөккө толуп кеткен көз жашым күүсү болуп агып турду жамгырдын. 6 кабат айлампалуу жолдомун, айтып болбос бул тагдырдын болжолун. Билесиңби, сага келген жол ушул, кандай татаал, кандай азап болгонун. Сен деңизсиң, толкундары түрүлгөн, мен жел аргы сени көздөй жүгүргөн. Кулапарам кучагыңа бой таштап, асман көчүп, жер айланып сүйүүдөн дегендер. Жакшы, рахмат. Коомдогу кубандырган маселелер менен ошол учурда сиздин жүрөгүңүздү өйгөн маселелерди бир кыскача токтолуп өтсөңүз. Жүрөктө өйгөн маселе көп. Анын баарын айтса убакыт да башка да чак келбейт. Жүрөктө өйгөн нерсе көп да. Жүрөктө өйгөн нерсе мага могу эме да, кыздарды, жаш кыздарды же жаш келиндерди деле жанагы чет өлкөгө жөнөтүп жибергендер да. Эмне үчүн жаш кызды ошо Москвага барып же дагы бир жерге барып иштеп акча тап деп атасы, энеси үйүндө отурат. Жөнөтүп коет. Ал аякта эмне кылып жүрөт? Акчаны кантип таап атат? Анан акча салса ошону уялбай ошол акчага нан алып жеп отурушат үйүндөчү, тамагынан өтүп ошол нан. Мен ошого аябай жүрөгүм ооруйт. Мисалы, кыздарды эч качан үйдөн
баягы турмушка чыга электе эч качан бир жака жөнөтпөш керек. Деги ачка калсаң дагы. Мисалы өзүбүздүн кызыбыз, мисалы менин колумдагы кызым 2 саат кечиксе, түнгө калып, мен мисалы үйгө отура албай калчумун да. Каякта жүрөт. Телефонду албай калса болду, өлдүң да акыры элечи. Анан кантип ушул Москвага же дагы бир жака жаш кыздар жөнөтүп коюп, ошондон акча күтүп отурушат. Ушул нерсеге мен жүрөгүм ооруйт. Кимге айтам аны? Мени ким угат? Өзүбүз билебиз деп коет алар. Ушул нерсе менин жүрөгүмдү аябай оорутат. Кубандырган нерсе мындай жакшы адамдардын ушул дүйнөдө бар экендиги да. Ал сени жакындан тааныбаса деле жакшы адам экенин бир жерден көрсөтүп коет да сагачы. Анан ошо жакшы адамдарды көргөндө, аны менен жакында мамиле түзбөсөң деле, ошолорго мындай ошо дүйнөнү сактап турган адамдарга кубанам да мен. Ошолор бар болсо экен деп ойлойм. Мындай мага тиешеси болбосо деле, көп болсо бар болду. Кайсы бир жерлерде жакшы адамдар жүрөт да жашапчы. Вот ошолор мындай дүйнөнү жашоону мындай ийинине көтөрүп тургандай да. Бул менин акылмандык менен айтып аткан сөзүм эмес. Бул мындай чындыкта жашоодогучу. Ошо жакшы адамдар бар болсо экен. Бир эле көрүп өткөндө деле автобустан деле нары бери бир жерге түшүп ичине түшкөчө эле жакшы адам байкалып калат го. Ошондой жакшы адамдардын бар экени мени кубандырат. Оореки 30 жылдан кийин телефон жалган классташыма дегендер ырыңыз. Ошондой бир ырым бар. Ушуну Мен ушул ырга таң калып атам өзүмчү. Эмнегедир окурмандар ушул ырды жакшы кабыл алышты да. Анан ойлоп калдым, ушундай бир ачык сырыңды айтсаң окурмандарга жагат окшойт да. Мүмкүн ал жагы да бар. Бирок ушул жерден поэтикалык ыргактар кандайдыр бир учурда кездешкен учурлар болот. Адамды поэзия өзү эмне? Поэзия өзү сүйрөп, адамды ошол 30 жыл мурдагы мезгилге алып кетип калган күчү өзү ошондой болуш керек. Бул ушул сизге жазылган, сиз жазган ыр ошол канча адамды ошол артка кайрып, ошол мезгилине алып барды болуш керек. Артыкчылыгы менимче ошондо. Бул ыр чын эле бир классташым телефон чалат да мага. Классташым экен деле билбейм, бир чоочун телефон чалат. Мени тааныдыңбы депчи. Жок, тааныган жокмун. Мен сенин классташыңмын да. Ким? Баланча. Тааныдым да. Аны мен унутуп деле калыптырмын. Унутуп да каласың 30 жыл өтүп атпайбы? Анан тааныдым. Эми тааныдым деп анан аркы беркин сүйлөштүк телефондон. Анан бир кезде бала кезде айтыштык. Анан ошондо бир өзүмчө ойлонуп анан жазып койдум да. Жазылып калган да. Анан эгер ал чалбаса балким ушулар жазылбайт да болчу эле да. Анан кийин эмнегедир ушул урду окурмандар жактыргандай болушту да. Анан эми 30 жылда деген көп нерсе өтөт экен ортодон. Адам такыр башка болот экен. 30 жыл деген оңой жыл эмес экен. Анан ошолорду жазгандай болдум да ошол жерге. Ошол. Айтылбаган туюк арманмын, өзүмө чын сага жалганмын. Атрупа салган сумкама азыр дары салып калганмын. Балалыктын экен аягы, ошондогу сезим баяны, эми мени көрбөй эле кой. Элмира жок азыр баягы. Жок менде азыр сезим кылчалык, куштар болбо эми мынчалык. Андагыдай сулуу көркүм жок, көздөрүмдү калган муңчалып. Бекер баарын эске сактайсың, ал дайрада эми акпайсың. Мезгил жууп кеткен баардыгын, менден эми мени таппайсың. Дегендер да. Өткөндө бир таанышым жолугуп калып көчөдө кетип баратсам, келиңиз сумкаңызды көтөрүп алайын дейт, анан берсем, бул дары салган сумкаңыз да, дейт. Аябай күлдүм да. Демек окурмандардын катмарында сиңип баратканы байкалат экен. Ошону байкадым да. Ошо. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушу менен соңуна чыгып баратат. Ушундай жагымдуу ырлар менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу биздин акын, жазуучу эжекебиз Элмира Ажыканова болду. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы да мыкты чыгармаларды жаратып, окурмандардын калың катмарынан жүрөгүнөн орун алып жүрө бериңиз. Ушун менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар.